Kim başlaysa? Aldığa çağırayım mı? Başlayınız. Prямой эфир. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, barınızlarga belgili, dünyada vaksinasiya meselesi boyunca abdan çoğun sorular, abdan çoğun meseleler kozgalıp жатат. Oşonun içinde gevri memleketler andan atkaz kılıştı. Gevri memleketler bolsa kolda atat. Al emi biz Kırgızstanlıklar, Kırgız elinin geleceği üçün dep daima momunda jasalma işlerge katışpay tüptü işlerde uyuşturup tüptü işler menen gelayatkan el katarı vaksinasiyadan atkaz berебиз. Vaksinasiya jasalбасын Kırgızstanda. Oşol Nobel sыйлыгынын laureattары dagы 2 yılga çeyin oorulуп alıp dünyadan kaytışı mümkün dep atышат. Oşonduktan biz Kırgız el aksakallar kengeşi kışın dele çeçim çıkarganbız. Vaksinasiya bitsin memlekette jasalбасын dep. Oşonu barыңızдар, таратыңыздар, koldoңuzдар. Rahmat köngül urganыңızдарга. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Biz Vaksinasiyaga karşıyız. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Emjerden aytып көтөрсөк, прессанын баары тең жазып атат. Бияктан Россиянын немесинен жакында эле аял чыкты. Айтып атат, бул геноцид дейт да, адамды өлтүргөн дары дейт. Бул акырындык менен элдин баарын кырыш максат экен. Бул масондордун немеси дейт, ошону элдер түшүнүп атасыңар. Алып алып бекер. Кийин анан өзүңөр өкүм калып ала. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Vaksinasiyaga жол жок. Bizde mıyzam жөнүндө бирөөң айтып коюңуздар. Bizde mıyzам барбы жокпу ошол тууралуу? Лабораториядан өткөн, өтпөгөн тууралуу сүйлөп коюңуздар. Dabiröңөр, başta. Урматтуу мекендештер, бул вакцинация маселеси азыркы учурда дүйнөлүк жанагы глобалисттердин кылыгы болуп атат. Чын айтканда муну кесипкөйлөрдүн баардыгы жанагы врачтар, экологдор, дагы недечилер ошо вирусологдун баардыгы тең айтып атат. Баардык жерде айтып атат. Орусиядан айтышып атат. Эч кандай өлкөдөгү учурдагы кыймыл аракеттеги мыйзамдардын эч бири буга жол бербейт. Тем более мондай оору сыркоо жүрүп аткан учурда вакцинаны алуу баардыгына каршы келет экен. Ошондуктан азыркы учурдагы маалыматтык согуш учурунда бул азыркы маалыматтарды бираз гана кичине териштирген адамга баардыгы ачык айкын түшүнүктүү болуп атпайбы? Түшүнүктүү болуп атпайбы? Бул жанагы глобалисттердин дүйнө элин кыскартуу программасынын алкагындагы эле жазалып аткан иш экендиги. Ошондуктан биздин ошого жол берип, ошого жардам берип аткан биздин адашкан күчтөрдүн алдоосуна кирбейлик, туугандар. Mıyzam jönүндө айттым да, Мен өзүм жеке пикиримди айтып коеюн. Бул жерде биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча лабораториядан өтүп, тастыкталган маалыматты, тастыкталган нерсе менен вакцина жүрүш керек болсо да. Бул биздин лабораториядан өткөн эмес. Кече жакындап келип алып, мына мугалимдерди, медиктерди кыйнап өткүзүү маселеси башталды. Бирок ким кепилдик берет деген суроо бар да. Кайсыл вирусолог биздеги лабораториядан өткөн, мына биз ушул жерде мындай эксперимент кылдык деген сөз жок. Бул законго дал келбейт, азыркы мыйзамга да дал келбейт да. Мына ошон үчүн аксакалдар бул жерде уюшуп аткан элдик долбоордун мыктыларынын бардыгы вакцинацияга каршы болуп атканы ошодон. Негизи мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Мыйзамды биз сыйлашыбыз керек. Аттуу баштуу лабораториядан өттү. Кыргызстанда мынонча кишини биз мындай экспериментальный өткүздүк. Биз мындайча алганда кролик эмеспиз кыргыздар. Мисалы мен каршымын. Рахмат баардыгыңыздарга, укканыңыздарга. 1 минут мен. Келиңиз. Урматтуу кыргыз элим, вакцинациялык иш азыркы жүрүп атканга өзүңүздөрдүн жашооңуздарга балта чапкыңызга келсе, эртеңки Кыргыздын келечегине, урпактарга балта чап жашообузду жок болуп кетүү маселесин туура көрүп, туура чечим кабыл аласыңыздар. Ар кимиңиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар. Бирок
Биз жашашыбыз керек бул жашоодо. Эртеңки күндө өзүбүздүн элибизди, жерибизди, эртеңки бала чакабызды, небере чеберибизди сактап калыш үчүн азыркы күндө биз күрөшкө чыгышыбыз керек. Вакцинацияга мен каршымын. Вакцинацияга каршыбыз. Вакцинацияга каршыбыз. Мына көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бирок мугалим